Достор, баарыңыздарга салам. Бинариум платформадан торговля кылабыз и жана бүгүн биздер менен основной правилаларды үйрөнөбүз и жана бүгүн биздер менен фиксированный торговля менен зарабатывать этебиз да. Позже мен силерге азыр ушуну түшүндүрөмүн. Азыр биздер менен валютная пара евро доллардан 3 мүнөткө сделка ачабыз, да, на повышение. Давайте сразу же 3000 рубльга ачабыз на повышение. Биздер менен азыр бул жерде восходящий трендти байкап турсак болот да. То есть бул жерде бизде цена, рынок на повышение кетип атат. То есть восходящий тренд болуп атат бизде. И биздер менен азыр по тренду биздер менен на повышение ачып жатабыз. Эч качан эгерде биздер менен ушундай ситуацияны көрсөк, биздер менен эч качан на понижение ачпайбыз. Анткени бул жерде график өсүп атат да. То есть графиктин артынан эле биз сиздер менен на повышение ачып, сделка ачып зарабатывать этсек болот. И жана Telegram каналда сигнал группа бар и жана обучение бар да. То есть эгерде сиздер кошулуңуздар келсе, ссылкаларын видеонун астына калтырамын. Ссылканы видеонун астында же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот да. Менин Telegram каналыма обучение плюс сигнал деп жазсаңыздар, мен сиздерге дальше түшүндүрмө беремин. Бул жерде кандай сигналдарды жөнөтөмүн? Бул жерде смотрите, кечки саат 9да мен оповещать этемин, торговлябызды баштап атабыз деп, и после этого мен сигналдарды жөнөтө баштаймын. Бул сигналдарды мен өзүм торговля кыламын да, өзүмдүн сделкаларымды мен Телеграмга жөнөтүп турамын. После сигнал келгенден кийин, например, евро USD выше до 12 деген сообщенияларды жөнөтөмүн да. Мынакей евро USD выше до 12. То есть сиздер евро доллар валютная параны выбирать этесиздер и выше, да, то есть сделка ачасыздар на повышение, то есть покупка кыласыздар. До 12 деген бул минутасы, да, минутаны выбирать этесиздер, 12 минутаны и сделка ачасыздар. После этого сделка жабылгандан кийин мен скрин жөнөтөмүн да. Мынакей плюска жабылыптыр биздин биринчи сделкабыз, экинчи сделкабыз тоже плюска жабылыптыр да. После окончания, да, экинчи сигналды жөнөтөмүн, евро USD ниже до 16. Бул евро доллар то же самое, то есть уже на понижение, да, то есть продажа кыласыздар 16 минутага чейин. Мынакей кече күнү, пятница күнү биз торговля кылганбыз. Биздер менен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сделка плюска жабыппыз да. То есть понедельниктен пятницага чейин торговля кылабыз. Суббота, воскресенье торговля кылбайбыз, анткени суббота, воскресенье күнү рынок жабык туугандар. То есть рынок иштебейт. Только понедельниктен пятницага чейин рынок ачык болот, и ошол понедельниктен пятницага чейин биздер менен торговля кыла берсек болот. Суббота, воскресенье торговля кылса болот, да, болот. OTC активы деген бар. Бул жерде OTC деген бул мисалы мынакей Latam, Азия, Gold жана биткоин, ушулар менен торговля кылсак болот да. То есть бул ал жерде OTC деген бул мындайча айтканда реальный рынок эмес да. Реальный рыноктан биздер менен торговля кылбайбыз да. Вот. Мынакей туугандар, биздин биринчи сделкаларыбыз плюска жабылды. Биздер менен 3000 рубльга ачкан болчук сделкабыз. Азыр биздер менен по тренду дагы бир сделка ачабыз, да, 3 мүнөткө. То же самое. Давайте 2000 рубльга биздер менен сделка ачабыз. Фиксированная сумма, фиксированная торговля деген бул кандай? Фиксированная торговля бул сумманы өзгөртпөйсүздөр туугандар. Бул кимдерге жарашат да. То есть опытный трейдерлер фиксированный сделка менен торговля кылса болот да. Эгерде сиздер новичок болсоңуздар, сиздерге для начала для обучения, да, мартингейл менен торговля кылган кичине жакшыраак болот. Анткени фиксированный торговля менен зарабатывать этиш үчүн сиздердин процент торговых сделок 60% өйдө болуш керек да. Мисалы 10 сделкадан как минимум 6-7 сделка плюска жабылыш керек, гарантированно. Ошондон кийин сиздер фиксированный торговля менен торговля кылсаңыздар болот. И основной правилаларды мен сиздерге айта кетейин. Бул жерде кандай правилаларды колдонуш керек? Биринчи правило бул риск менеджмент деген бар. То есть сиздер бул жерде көп торговля кылбашыңыздар керек, да. Жөнөкөй айтканда, сиздер, например, отурдуңуздар торговляга и максимум 3-5 сделка ачканга аракет кылышыңыздар керек. Неважно, плюс болобу, минус болобу, после 3-4-5 сделкадан кийин, да, сиздер торговляңыздарды токтотушуңуздар керек. Анткени токтотпосоңуздар, сиздер азартка киресиздер, жадностька киресиздер, эмоция болосуздар да. То есть жөнөкөй айтканда, сиздер акчаңыздарды жоготуп ийиши мүмкүнсүздөр. Ошон үчүн бул правилаларды колдонушу керек. Эгерде бул правила сиз торговля кылсаңыздар, сиздер акчаңыздарды жөнөкөй айтканда слив кыласыздар. Слив деген бул потеря депозита, да. Вот. И экинчи правило.
Экинчи правило бул money management деген бар. Money management деген бул сумманы контролдоо, да, то есть эгерде сиздердин депозитиңер 10 000 рубль болсо, биринчи сделка всегда от 1% вашего депозита болушу керек. Фиксированный, биз азыр фиксированный сделка, фиксированный сумма менен торговля кылып атабыз. Фиксированная сумма бул 10%. Ондар сделкаңар 10% болуш керек, да, то есть 10% менен сиздер торговля кыла бересиздер. Эгерде сиздер по мартингейлу торговля кылсаңыздар, то, конечно же, биринчи сделкаңар бул 1%-2% болуш керек, да. Вот, смотрите, биздин экинчи сделкабыз минуска жабылды. Бизде коррекция башталды. Давайте 1 минуттук таймфреймди карайбыз. И өздөрү көрүп тургандагы эле бизде бул жерде нисходящий тренд башталып атат, да. Но биз сиздер менен байкагандагыдай эле азыр пока что покупка кылсак болот. Анткени бизде дагы деле восходящий тренд болуп атат. Биз сиздер менен дагы бир сделка ачабыз. 3 минуткө. Давайте 5 000 рубльга сделка ачабыз. По стратегия туугандар, коркпойбуз. Эгерде стратегияңарды жакшы түшүнсөңөр, ошол стратегиянын артынан эле торговля кыла бересиздер. Эч качан коркпоңуздар. То есть мнениеңиздерди сразу алмаштыра бербегиле, да. То есть бир сделка минуска жабылып калгандан кийин все, давайте стратегияңарды эч качан подвод кылбашыңар керек. И үчүнчү правило бул стратегия. Торговая стратегия. Стратегияңарды сиздер жакшы түшүнүшүңүздөр керек. И ошол стратегия менен торговля кылганга, да, постоянно ошол стратегия менен торговля кылганга сиздер аракет кылышыңыздар керек. Кайсы ситуацияда сиздердин сделкаңыздар көбүрөөк плюска жабылат, ошол ситуацияларды сиздер издешиңиздер керек. Ошол ситуацияларды сиздер күтүшүңүздөр керек. И ошондо гана сиздер торговля кылып сделка ачсаңыздар болот, да. То есть если андай ситуациялар жок болсо, сиздер кое турасыздар, да. То есть бир аз туруп келесиздер же кечирээк келесиздер, ошондо гана сиздер торговля кылсаңыздар болот, да. То есть где попало ар кайсы жерден сделка ачпаш керек, бул туура эмес болуп калат. Ошол стратегияны сиздер жакшы түшүнүп, постоянно торговля кылсаңыздар, ошол стратегияны колдонууга аракет кылыңыздар. Стратегиялардын түрү көп. Восходящий тренд, нисходящий тренд, треугольник деген бар, голова и плечи, скальпинг деген стратегиялар бар. Бүт эле стратегиялар, именно ушул стратегиялар бардыгы эле иштейт. Самое главное буну кандай колдонуу, да, то есть все зависит от вас, да, сиздерден бардыгы зависит этет. Ошол стратегиянын статистикасын көбөйтүш үчүн ошол стратегия менен көбүрөөк торговля кылганга аракет кылышыңыздар керек. И бул рынок еще, да, то есть бул рыноктун ичинде непредсказуемый вещь, да, бул рынок непредсказуемый вещь. Буну рынокты эч ким контролдой албайт. Смотрите, биздин сделкабыз плюска жабылды. Азыр биз сиздер менен дагы бир сделка ачабыз. 3 минуткө 3 000 рубльга. То же самое на повышение, да. То есть смотрите, биз сиздер менен азыр бир эле стратегия менен торговля кылып атабыз бул жерде. То есть биз сиздер менен бир ситуацияны кармадык, да. Бул жерде бизде восходящий тренд болуп атат, валютная пара евро долларда. И по тренду биз сиздер менен азыр только на повышение иштеп жатабыз, да. Эгерде бизде нисходящий тренд болсо, биз сиздер менен на пониженияга сделка ачканга аракет кылабыз. Нисходящий тренд деген бул кандай? То есть то же самое, только наоборот. Эгерде график ылдыйга түшүп кетип атса, да, бул нисходящий тренд болот. В данный момент бизде азыр восходящий тренд. На примере валютная пара ГГП японская иена, да, мынакей бул жерде данный момент, данной ситуацияда бизде бул жерде нисходящий тренд болуп атат. Мынакей туугандар, нисходящий тренд. То есть bunday ситуацияда биз сиздер менен эмне кылабыз? Конечно же, на понижение сделка ачабыз, да. То есть по КД постоянно от пика сделка на понижение ачсак болот, да. Сумма время сделки минимум 3 минуттан 5 минуткө чейин, да, то есть 5 минуткө чейин. Самый нормальный вариант бул 5 минут, да, то есть 5 минуткө на понижение сделка ачканга аракет кылабыз. Именно ушу по тренду торговля кылып атканда. И то же самое восходящий тренд. Эгерде восходящий трендти байкасаңыздар, то есть сиздер бул жерде уже на повышение иштейсиздер, да. От нижней точки деген бул от просадки, эң ылдыйкы позицияны күтүп, анан кийин сделка ачабыз, да, то есть на повышение. То есть bunday ситуацияда биз сиздер менен моореки үстүнкү позициядан биз сиздер менен покупка кылбайбыз. То есть бизде бул жерде азыр данный момент восходящий тренд. Биз сиздер менен ылдыйкы позицияны күтөбүз, да, то есть качан цена ылдыйга түшкөндөн кийин биз сиздер менен эң ылдыйкы позициядан сделка ачканга аракет кылабыз на повышение. Мынакей туугандар, бул сделкабыз дагы плюска жабылды. Биздин изначальный депозитибиз 11 000 рубль болчу, азыр бизде уже 17 600 рубль, да. То есть канча минуттун ичинде биз сиздер менен азыр 10 минуттун ичинде туугандар биз сиздер менен 6 000 рубль
зарабатывать эттик да, то есть бир эле стратегия менен, стратегия восходящий тренд да, то есть восходящий тренд стратегия менен биз тире менен 6 000 7 000 рубль зарабатывать эттик. Ушу менен туугандар биздер менен азыр коштошобуз. Каналга подписаться басыңыздар жана ушул видеороликке лайк басып койсоңуздар аябай кубанычтуу боломун. Анткени сиздердин лайкыңыздар, подпискаңыздар, сиздердин комментарияңыздар мага аябай көп мотивация берет. Эгерде сиздер ушундай поддержка кылып лайк басып турсаңыздар, постоянно күн сайын хотя бы жума сайын 2-3 видеоролик чыгарганга аракет кылып турамын. Ушу менен туугандар баарыңыздар менен коштошомун. Баарыңыздар саламаттуу болуңуздар. Жана обучение жана телеграм сигналдарга кошулуңуздар келсе, мага телеграм почтама жазып коюңуздар.